Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын жүрүшү 1970-жылдары Түштүк Кореянын Кунчхон аттуу деңиз жээгиндеги шаарында башталат. Кеме менен келген аялдардын тобу бир заматта эле сууга секиришип, суу алдын бойлоп бир нерселерди издеп жөнөшөт. Көрсө бул аялдардын тобу сууга чоңкуп, эч кандай жабдуусуз эле деңизден моллюска, устрица жана башка балыктарды чогултуп акча табышат экен. Бирок убакыттын өтүшү менен шаарга курулган заводдун айынан кыздардын тобуна бул жумуштагы пайда алып келбей калды. Химия заводу сууну булгап, алардын иши дээрлик токтойн деп калганда, жан багуунун айласын көрүп, ар кандай контрабандалык иштерге да аралаша башташат. Башка жактан ташылып келген жүктөрдүн баардыгы албетте шаардын баажысынан өтүшү керек эле. Бирок айлакер кылмышкерлер шаарга жеткене калганда кемедеги жүктөрдү деңиздин бир жерине ташташып, андан соң ушул укмуштуудай сүзгөн аялдардын тобун жалдап келишип, кайрадан жүктөрүн алып кетишчү. Жээктен алысыраак жайгашкан Ташбака аралчасында баары тынч болгондуктан суу алдында эч кандай жүктөрү да жоголчу эмес. Ошентип жанагы уюшкан аялдардын тобу кирешиге киришип, суу алдынан алтын, тамеки жана башка дагы баалуу товарларды чыгара башташат. Негизи бул аялдардын уюшкан тобун Жинсук жетектеп, анын жакын досторунун бири Чхундагы команданын башында болчу. Ошону менен катар эле Силачка деген бала дагы алардын катарында иш алып барып жүргөн. Албетте мыйзамсыз, бирок акчасы анча жаман эмес жумушту аткарып жаткан топ. Аларды баажынын башчысы жана полициялар изилдөөгө алып аңдып жүргөнүн байкашкан деле жок. Ошондой беймарал күндөрдүн биринде уюшкан топ кезектеги контрабандалык жүктөрдү алып чыгуу үчүн сууга киришет. Дээрлик баардык сандыктар чыгып, акыркы сандыкты илип чыгарып жатышканда, ал сандык илгичтен түшүп кетип, алтындары чачылат. Ал чачылган алтындарды көргөндө кеменин капитанынын оозу ачылып, көрсө буга чейин ага алтын жөнүндө эч ким эч нерсе айтпай эле, жөнөкөй гана тамеки же кийим-кечек контрабандасы деп айтып коюшкан болот. Дал ушул мезгилде кайдан жайдан пайда болгону белгисиз айтор. Ташбака аралчыларынын аркасынан баажы полициясы чыга келип, кемелери менен түз эле ошол жакты көзөй жөнөшөт. Аларды көргөндө коркуп шашкалактап калган баардыгы тең алтын толо сандыктарын сууга кулатышып, качууга камдана башташат. Тилекке каршы кеменин капитаны кемени от алдырганда, суу түбүндөгү якор ташка илинип калып, кеме эч жака жыла албай калды. Анда кеме капитанынын баласы жана капитан экөө арканды кесүү менен алек болуп жатышып, бирок күтүлбөгөн жерден кеме капитанынын баласы эси ооп сууга кулайт. Анда капитан баласынын аркасынан секирип, баласын куткармакчы болуп, өкүнүчкө карай экөө тең арканга буттары оролуп, кеменин кыймылдаткычын көздөй тартылып мерт болушат. Мындай көрүнүштөн кийин Жинсук эмне кылаарын билбей эле ыйлап жатып калып, баажычылар дагы тез эле келип кемени басып калышат. Ошентип ошол кемедегилердин баардыгы кармалып, бир гана Чхун эч кимге билинбей сууга түшүп качып кеткенге жетишет. Ошентип ушундай иштердин аягы баардыгы үчүн өкүнүчтүү бүтүп, контрабандалык ишти кылып жатканда полицияларга ким кабар берип койгондугу белгисиз бойдон калат. Кандай гана болбосун, Чхун полициялардан качып жашырынып кеткенге мүмкүн болгондуктан, топтун башка мүчөлөрүнүн баардыгы Чхун бизди полицияларга сатып кетти деп ойлоп калышты. Ал эми Чхун болсо Сеулга качып барып, андан ары жашоосун улап, бирок баягы эле көнүп калган контрабандалык иштерине кайрадан аралашып, 2-3 жылдын ичинде эле мыйзамсыз иштерден улам жакшы көтөрүлүп, байып баштаганын көрөбүз. Ал өзүнүн контрабандалык иштери менен алектенип көзгө көрүнө баштаганда, аны тажрыйбалуу контрабандист сержант Квон байкап калат. Албетте кайда болбосун чоңдору кичинесине үстөмдүк кылган сыяктуу эле. Сержант Квон дагы Чхунду акырын эле бир жерден кармап, коркутуп үркүтүүгө ала баштайт. Чынында бул аймакта сержант Квондон өткөн кыйын жок эле. Ал өзүнүн маңдайынан чыккандарды же майып кылып, же өлтүрүп, же болбосо анын тилин тапкан адамдарды өзүнө өнөк кылып кошуп алчу. Албетте сержант Квон Чхунду өзүнүн бир пайдасы үчүн иштетүүнү көздөп, Чхун дагы сержант Квон менен иштешүүгө айласыздан макул болот. Сержант Квон Чхунга жүктү Пусан аркылуу эмес, өзүнүн туулган жери Кунчхон порту аркылуу түшүрүүнү сунуш кылып, эгер биз ушундай кылсак, бул бизге бир топ коопсузураак жана пайдалуураак болот деп айтат. Албетте Чхун Квондун айткандарына көнбөскө аргасы жок. Бирок Чхун кайрадан өзүнүн туулган жери Кунчхонго барып, контрабандалык иштер менен алек болуу үчүн кайрадан өзүнүн мурунку командасы менен иштешиши керек болчу. Ал эми бир аз мөөнөткө абакка отуруп чыгышкан өзүнүн мурунку командасы болсо, Чхунду дагы эле чыккынчы деп эсептешет. Чхун болсо өз командасына барып актанганда эмес, анткени командасы Чхунга баары бир ишенбейт болчу. Ошентип Чхун Кунчхонго кайтып келет да өзүнүн командасына акырындан жоолугуп түшүндүрүүгө аракетин көрө баштайт.
Чынында команда аны кабыл алуусу өтө эле кыйын болду. Жинсук Чхунга карамандай каршы туруп, Чхун болсо командамды иштешүүгө кантип көндүрсөм экен деп айласы калбай баратты. Ошондой күндөрдүн биринде Жинсуктун командасындагы бир аялга акула кол салып, акуладан жабыркаган ал аялга тезинен операция кылыш керек болуп калат. Ал эми операцияга болсо чоң суммадагы акча керек болчу. Ошондо Жинсук айласыздан Чхунга көнүп, Квонго иштөөгө макулдугун берет. Ал эми Квон болсо жанагы аялдын операциясына акча бөлдүрүп берди. Ошентип Чхун баягы мурунку командасына кошулуп, Квондун алгачкы жүктөрүн баягы Ташбака аралчасынан жүктөп кетүүнү пландашат. Бирок Баажы полициясы Чхундун бул жака келип иш аракет жүргүзө баштаганын дароо байкашыптыр. Баажы башчысы Ли команда мүчөсүнүн бирөөсүн кармап алып, уртокмокко алып, контрабандалык жүктү качан кайсы мезгилде жүктөй тургандыгын сурап билип алат. Бирок команда мүчөсү бул жөнүндө кайрадан Чхунга маалымат берип, анда Чхун дароо эле Баажы полициясынын алдап кетүүнү ойлоп, контрабандалык жүктү эртеси күнү эмес, ошол күнү түндө эле барып жүктөп кетишет. Баажы полициясы болсо Ташбака аралчасына барып жашынып, эртеси күнү ал жака кеме келери менен басып калышат. Бирок Чхун бул кезде баардыгын бүтүрүп койгондуктан Баажы башчысы Ли кемеден эч нерсени таптырта албай коет. Кийинчерээк сержант Квон Чхунга: "Чынында сенин командаңда ким чыккынчылык кылып жүргөндүгүн билдим. Аны таап, керек болсо сүрөткө тартып койдум" деп Чхунга сүрөттөрдү көрсөтөт. Көрсө баягы алар менен иштешип жүргөн Силачка деген бала. Баажы башчысы Ли менен тымызын иштешип баардык маалыматты берип жүрүптүр. Анда Чхун ал сүрөттөрдү алып дароо эле Жинсукка келип: "3 жыл мурун силерди саткан мен эмес болчумун. Мен силерге бул сөздү айтсам деле азыркы күнгө чейин ишенбей келесиңер. Мына мен бул сөздөрдү дагы бир жолу кайталайм. Жана мен бул жолу далилдер менен келдим" деп айтып, Силачка Баажы башчысы Ли менен сүйлөшүп жаткан жерден тартылган сүрөттөрдү көрсөтөт. Ошондо гана Жинсук Чхундун күнөөлүү эмес экендигине ишенип, бул кезде Силачка дагы анын артынан Квондун изилдеп жүргөнүн билип калып, өзүнө бир канчалаган жигиттерди топтоп алып эле сержант Квонду өлтүрүү үчүн жетип барат. Чхун болсо Жинсукка жаңы планды түшүндүрүп бере баштап: "Биз бул жолу Ташбака аралчасынан Квондун акыркы жүктөрүн алып чыгабыз. Ал жактагы сандыктарда Квондун ченем-чендүү эмес байлыгы бар. Ошол жолкусунда биз Баажы башчысы Лини жана Силачканы да жеңип чыгышыбыз керек" деп план түзүшөт. Ал эми Силачка болсо бир канча жигиттери менен сержант Квондун үйүн таап келип, сержант Квон болсо ар дайым бир көзү сокур болгон жан жоокөрү менен гана жүрчү. Үйдү талкалап кирген Силачканын жигиттери менен сержант Квон жана анын жан жоокөрү катуу кармаша башташып, каардуу согушту көрүп келген сержант Квон менен анын жан жоокөрү көчөнүн жигиттерин бат эле арыдан бери кыла башташат. Бирок ошентсе да көпчүлүк деген көпчүлүк болуп, Квондун жан жоокөрүн бир канча бала бычак менен сайып кеткенге жетишти. Канчалык туруштук бербесин акыры сержант Квонго дагы бычак сайылат. Жинсуктун команда мүчөлөрүнүн бири болсо эч билдирбестен Баажы башчысы Линин бөлмөсүнөн баалуу документти уурдап чыгат да өнөктөшү Линин бөлмөсүнө билдирбестен коюп коет. Ошентип Чхундун планы боюнча Баажы башчысы Ли менен Силачканы бат эле бири-бирине каршы тукуруп болгон аракетин көрүшөт. Анда Баажы башчысы Ли Силачканы катуу уртокмокко алып, контрабандалык жүк жөнүндө да билип калгандыктан Жинсуктун командасын толугу менен алып Ташбака аралчасына жөнөп кетишет. Ал жерге жеткенде Ли акулаларга карабай аялдардын баардыгын коркутуп, эмне кылсаңар дагы суу алдындагы жүктү алып чыккыла деп жөнөтөт. Бирок Жинсуктун тобу сууга кирип кетишкенден кийин Баажы башчысы Ли өзү дагы кылмыштуу иштерге толугу менен аралашып калгандыгы билинип, ал Силачканы жана анын адамдарын кошуп бошотуп салат да өзүнүн жанындагы Баажы кызматкерин дароо эле өлтүртүп салат. Эми болсо Ли жанагы аялдардын аркасынан Силачканын адамдарын жөнөтүп, аларды суу алдынан чыгарбай өлтүрүп жүктөрдү алып чыккыла деп буйрат. Мындай көрүнүштө Ли жана Силачка бүтүндөй байлыкка өздөрү гана ээ болгулары келип жатышты. Бул кезде Жинсуктун тобу суу алдындагы жүктөрдү алып чыгып келе жатышкан болчу. Аларды көздөй бычактарын көтөрүп алып түшүп келе жаткан эркектерди көрүшкөндө Жинсуктун тобу баарын түшүнүшөт да дароо каршылык көрсөтө башташат. Канча жылдан бери суу алдында профессионал болуп калган Жинсуктун тобу жабдуулары менен түшкөн эркектерди бат эле арыдан бери кылып, суу алдында думуктуруп таштап акулаларга жем кылышат. Жогору жактагы Ли суу үстүнө чыккан аялдарды мылтыгы менен аткылап, эч кимисин чыгарбай жатканда Чхундун досу Лини түртүп өзү менен кошо сууга алып түшөт. Аялдар аны сууга чөктүрүп жиберишип кемеге эми гана чыкканда аларга жетишип суудан Силачка дагы чыгып келет. Чхун болсо сержант Квондун сандыкчасындагы суудан таап ала чыккан болчу. Бир гана ушул сандыкчанын ичинде сержант Квондун эсеп жеткис байлыгы, бир канчалаган алтындары жана бриллианттары бар болчу. Силачка сандыкчаны көргөндөн кийин аялдардын баардыгын коркутуп сууга түшүрүп, эми кемени от алдырып кетейин деп жатса, Жинсуктун тобу якорду кайрадан ташка илип салышат.
Анда кемеде жалгыз калган Силачка арканды бошотуу менен алектенип жатканда Женсуктун тобу баардыгы тең бат эле кемеге чыга келишип, ал эми Силачка болсо якорь үзүлүп кеткенде сууга кулап түшөт. Ошондо Силачка өз командасына чыккынчылык кылгандыгы үчүн кечирим сурап, куткарып калгыла деп жалынып жалбарганына карабай кеме андан ары жүрүп кетти. Ошентип Женсуктун тобу өтө чоң байлык менен кайтып кетишип, Тасманын аягында болсо сержант Квон өтө катуу жарадар болуп, бирок аман калганын билебиз. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңызга бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер. Мен биринчиден өзүмдү тааныштыра кетейин. Менин атым Адаминов Аманкул. 1993-жылы туулганмын. Мен азыркы учурда Москвадамын. Мен азыр бара турган үйүм жок. Чегим жок. Туугандарым жок. Ошондуктан урматтуу мекендештер, мен сиздерден жардам сурап атам. Ошондуктан сиздерден сураныч 5-10 сомдон болсо дагы кайрылсаңыздар, Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн жардам сурап атам. Мен өзү ушундай тууласа инвалидмин. Ошондуктан сиздерден жардам сурап атам. Мен азыр Кыргызстанга барган, менин үйүм жок.